Саламатсыздарбы, урматтуу Салам медиа каналынын катталуучулары. Мына бүгүн 2 февраль күнгө ишемби Баткен шаарынын мал базарында биз сиздер менен кезектеги берүүбүздү баштадык. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн сиздерге көбүрөөк малдарды көрсөтүп, бааларын аныктап айтып берүүгө аракет кылабыз. Бизден алыстабыз. Биринчи биз базардагы биринчи болгон мына букаларды тартып атабыз. Жашы 2 жашта. Бою анчалык узун эмес, орто. Эсин айтымына караганда бүгүнкү базарга алып келгенде 118 миңге чыгарып, азыр сатылып, эсини күтүп турган мезгили. Ушул эле букалардын жанында 2 буканы бакылып кетишиптир. Мына агы канча болду агы? Жууга болду. Экөө жуп болду, а? Экөөсү канчага чыкты? 113. 113 миңге. Булардын да жашы 2 жашта. Карап көрсөңүз болот. Бул көрүп турганыңыздар базардагы эң чоң бука. 20 мүнөт алдын сатылып кетиптир. 81 миң сом экен. Бою дагы узун, эттүү. Ошол эле букаларга катар турган, мына сиздер көрүп турган бука базардын баасы 57 миң кылыптыр. 3 жашар, өтө бою узун эмес, бирок эттүү. Буттары дагы жоон. Кандай нанталап? Баары бизнес кылат да, не? Сен эме кылып, соны кылып. Меники ам дыйканчылык эле. Өткөн сандарыбызда торпокторду сураган экенсиздер, торпоктордун баасыны. Мына уже торпокторду тартууну баштадык. Мына чекеде турган күрөң түстүү мал. Ургачы торпок экен. Эркек, но кичинекей бука экен. 32 миңге соода болуптур. Баасын 32 миңге чыгарыптыр, бирок бербей жатат. Бунусу дагы эркек мал, а? Ала түстүү эркек мал 30 миңге сурап келиштир, бирок эси берген жок. Ана наргыны бер. Ортодогу ала түстүү малды. Канчага бербей? 30га бербептир. Качка дейсиңби? Бул сары түстүү. Бул дагы эркек торпок экен. Али соода боло элек экен. Эсинин айтымына караганда соода боло элек. Бир жашка жетип жетпеген кичине торпоктордун. Бул кезектеги торпок негизи коюңду дөндүр. Көтөрүп турсаңбы? эркек торпок экен мал. Эркек ал. 23 миңге соода болуп жатат, бирок эси бербей турат. Мына соодалашып карап турам, жарым сааттан бери эси бербей турат. Малдар татпай, малдар татпай. Ал дыша коюп атат. Канча булу? Бул сиздер көрүп жаткан биздин экранын алдындагы эркек торпок 1 жаштан өтүп калган. Базар баасы канча болду мунун? Айтып коесузбу? 28. Бул арт жагындагы торпок болсо ургачы торпок экен. Күрөң боз түстө. Базар баасы канча болду, айтып коесузбу? 20 миң деп атабыз. 20 миң деп азыр турат экен, бирок али соода боло элек экен. Эгер жакын арада болсоңуз, мына жакшына торпок экен, келип алып кетсеңиз болот. Бул сиздер көрүп турган сары ала торпок, ак сары түстүү.
Erkek mi urgaçı mı? Kunacı mı? Urgaçı 1 yaşka jetelek. Bası kança oldu? 17,5 mingge soda bolup, biroq esi sata elek eken. Demek bundan da kımbatqa satayın degen oyu var. Bunun janında urgaçı mal 1 yaştan ötüp kalgan okşaydı. Bası kança boldu bunun? 21'ge beribeptir. Demek bu da biraz kımbatıraaq ketişi mümkün. Bu kolu uzun. Yaxşı mal eken. Mına kezektegi torpaq urgaçı torpaq eken. Kunacın 1 yaşarga jetelek. Azır soda bolup turgan mezgili 16,5 mingge soda bolup jatat, biroq esi berбей турат. Кезек торпоктуу малдарга дагы жетип келди. Мына сиздер көрүп турган мал 38.500ге соода болуптур, бирок сатылбай турат. Торпогунун туулганыга 3 ай болуптур. Уйдун болсо экинчи баласы экен бул. Өтө бою деле узун эмес. Жайдары мал деп коет. Ошол эле уйдун жанындагы дагы бир торпоктуу мал бар экен. Айлы деп койсом. Мына торпогу менен 1 айлыктай бар экен. 47 миңге алыныптыр. Жанакы биз көрсөткөн бул уйга караганда бою дагы узун, эттүү. 3-чү, 4-чү торпого окшойт бул менин оюмча. Экинчи торпак. Экинчи торпог экен бул дагы. Ушул эле мал базарда жайгашкан кийинки торпоктуу уйду тартып атабыз. 39.500гө соода болуптур, бирок эси берген эмес. Торпогунун туулганыга 1 жума болуптур. Мал дагы жаш экен, биринчи тууш экен. Бул болсо базардагы эң бир чоң уйлардын бири экен. Баласын туулганыга 10 күндөн ашып калган. 3-чү баласы экен бул уйдун. Koştum koyun. Bas kança boldu at? 44. 44 ming so'mga. 44 ming so'mga berбей турат. Bergin tutmayın mana şunu. Var bara kelesen aldım mana. Soda kızı atat, biroq esi berбей жатат. 44 ming so'm. Bas bas be. Ona parsın ama. Torpogu urgaç eken. Bu sizler көрүп турган уй торпогу менен 4-чү баласы экен бул уйдун. 44 миңге соода болуптур, бирок эси сата элек. Торпогунун туулганыга 4 gün oldu. 4 күн, 5 күн болуп калыптыр. Бирок өтө чоң экен. Башка торпокторду өзүңүздөр көрдүңүздөр. 10 күн болсо дагы мынчалык чоң эмес. Мына урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Салам медиасынын катталуучулары кезек койгодагын майда малга жетип келди. Азыр эсинен сурап көрөбүз, кайсы кой канча болду экен. Мына чекедеги биринчи коюңуздун баасын айтып коесузбу, канча болду? Birinci koyun özünün 10 bin. Өзүнүн 10 миң. Ургач, а? Кой, богоз кой. Жашы канчада? Çağrı dep koyuyoruz. İki ön tuğan da. Экөөнү тууган. Мына актарчы чекедеги. 8 de koydu. 8.300'den. Бул жерде өзгөчө соода болуптур, өзгөчө келишим. 8 койду, ар бирини 8.300дөн баалашыптыр. Жашы дагы ар түрдүү. Yok, tam da. Kızıldardı kisar değil, tuğut kisar değil. Мына чекеде тургандар да. Şu mınav katardağılar. Тыбыт гисар деп аталат экен бул койдун аталышы. Gel bir interview koyasın. Çok. Ошол эле койдун жанындагы кара койлор, кара түстүү койлор. О чекедегисинин баасы канча болду ака, айтып коесузбу?
çıkpaydı. Lan işte bana ekoğu var. 8300. Жанакы айткан 8300'ün içinde ушул койлор бар экен. Жақын болсын. Сіктерді. Жиер. Бул сиздер көрүп турган ургачы кой 3 козу тууган экен. Буга чейин 6750 сомго соода болгон. Ушул базарда келген дагы койлордун баасын билебиз. Мына чекедеги койдун баасы канча болду? 4,5 миңге соода кылыптыр, бирок 4,5 миңдик эмес. Мындай чоңураак кой экен. Бул ортодогусчу. Ортодогус канча болду мына? Bu törtüğünü jölük 19,5 dedi. Төртөөнү бириктирип 19,5 миңге сурап атат экен. Азыр калгандарын дагы көрсөтөбүз. Soğuk pazardan tartışmamız artar. 19,5 миңге ушул 4 кой соода болуп атат экен. Бул сиздер көрүп турган козу 5,5 миңден ар бири 1 жашардан кичине өтүп калган экен. Бул дагы мына карасы дагы 5,5 миңге соода болгон экен. Şu koyların жанындагы эле бул койлор экөө 5,5 миңден соода болуптур. Кичинесинин жашы канчада? 1,5 2. 1,5дан өтүп калган экен жашы. Бунусу кичине чоңураак. Бул сиздер көрүп турган эки кой 9 миңден соода болуптур. Анын жанындагы мына ак түстүү 11.500гө соода болду. Сегорлар бар. Урматтуу Салам Медиа каналынын көрүүчүлөрү, кезек канаттуу базарга дагы жетип келди. Үндүктөрдүн баасын айтып коесузбу, канчадан болду? Үндүктөрдүн баасы эми өзүгө карап, сапатыга карап 800ден 1,5 миңге чейин аралыкта да эми. 800ден 1,5 миңге чейин, а? Короз мастеге карап. Короз мастеге карап, короздору канча болот? Короздор эми 2 жашарлары 2 миңден амашып кетет. Чөжөлөрү 1 миң 200, 1 миң 1,5 миң. Бул кайсы жактан алып келдиңиз? Каяктын үндүктөрү бул? Үндүгү Бүргөндүн үндүгү. Баткендин Бүргөндүсүнүн үндүктөрү экен мына. Жаш Тилек айыл. Жаш Тилек айылдан алып келген экен. Бул аваз айтып атат, фермасы дагы бар экен өзүнчө. Ошол жактан дагы барып алсаңыздар боло берет. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, коюн багуучулар дагы араңыздарда болсо керек. Азыр биз коюндордун баасын билебиз. Мына эркегин көтөрүп көрсөтүп кой. Канча болду бул? Канча деп сатып атасыңар? 550 ургачысын көрсөтүп кой, ургачысын. 500ге деп мына ургачысы. Ушул эле коюндун бөжөктөрү мына кичинесин көрсөтүп кой. 100 сомдон экен ар бири. Туулганыга канча болду? Туғаныға 2 ай. 2 ай. жарым. Кичинекейинен көтөрүп койчу. 2 ай болуп калыптыр туулганыга. Бул сиздер көрүп турган кара түстөгү короз. Мына тооктору да бар. Брама деп аталат экен өзгөчө. Буттарында мындай түтөр бар экен, биздин тооктордон айырмаланат экен. Үчөөнүн баасы 2400 сом болуптур. Алып бакса боло турган башкача породадагы тооктор экен.